Biz 4 июнда мурду канап түшкөн. Ошондон бери мурдунан оозунан кан кетип, дагы деле жакшы токтой элек. Тромбоцит вообще көтөрүлбөй атат. Азыркы учурда дагы күнүгө кан куябыз, плазма куябыз, тромбоцит куябыз. Врачтар да болгон аракетин жасап атышат. Эң акыркы үмүтүбүз ошол Индия мамлекетине барып пересадка кылдырыш керек. Биз башта эле аракет кылайлы десек, бирок балам буга чейин уруксат берген эмес. Өтө ар бир ушу уулума кайтыгер карабаган адамдар болсо, ушу садака берип намазып чогултуп кетсеңиздер жакшы болот эле. Сиз Кудай кааласа ошол жактан жакшы болот деген үмүтүбүз бар. Кан тромбоциттер коюлуп атат. Башында окуганда биз ойлогонбуз, бул анемия кан көбөйтө турган нерселерди көбүрөөк берсек, ошо менен эле көбөйүп жакшы болуп кетет го деп, бирок бул андай оор эмес экен. Assalamu alaikum Kırgız halkım, oturaslar, oturaslarımı. Allah'ın buyruğu iken, tağdırı iken şu bulunmam İslam. Plastik anemia men orup kalıp, buluttan beri leçeni alıp gelebiz. Buyursa şu Indiya memleketinden peresatka kılgan hareket kılıp attık ile şu sizlerden çaydan sürüp. Her bir şu uğurluma kaytıger karabagan adamlar olsa şu sadaka verip namazıp çogultup etsеңizdер жакшы болот эле. Sizlerden bir suranıcım ötünüçüm şu Peygamberimiz de aytkan şu bergen kolgon karaganda şu algan kolgo karaganda bergen kol jakşıraak dep aytkan. Elbette her bir kolunda var kişi biz ушундай muhtaç adamlarga sadaka verip tursak elbette acırın, soğuğun, bendeden görmesek de ahirette soğuğunu görütken biz her bir sadaka veriyor, sadakanı göp verinin paydası şu Peygamberimiz aytkan her türlü apat, baliyeden tosat jana ömürde uzatat degen urmat cemaat şu her bir sizlerden soran her bir şunun kolunda var kişi şu ulum densoğluğuna, şu ulum ömrüne, şu kaydıya karavan adamlar olsa şu sizlerden ötülüyoruz. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз Карагулча, Ош областынын Карагулча районунун Аккыя айылынан болобуз. Мен балам Орозбаев Ислам 2003-жылы төрүлгөн, быйыл 20 жашка чыкты. Биз балам ушул 1 жылдан бери негизи бул оору апластическая анемия, тромбоцитопения, пансиатопения деп коет экен. Бул аз кандуулуктун өтө оор формасы экен. Бул оору биринчи жолу ошол Москвада балам иштечү, биринчи жолу барганда сушиде иштечү, андан кийин доставкада иштеп жүрдү. Ошол доставкада иштеп жүргөндө эле мурду канап, больницага түшүп калыптыр. Аны деле билбейбиз. Бизге 3 күндөн кийин ошо кайнылер менен чогуу жашачу. Ошо кайным айтты. Бул өзү мурду канаганда өз деле жаштык кылып билбептир, өтө көп кан жоготуп коюптур. Ошол жерде бир 10 сааттан ашык убакытка ошол жерден эле скорый чакырып, анан абысынын больницага алып барыптыр. Ошол жерден ушул диагнозду коюшту. Апластическая анемия, тромбоцитопения деген бул аз кандуулуктун өтө оор формасы экен. Биз ал жакта 1 ай лечение алдык, ал жактан да жакшы карашты. Анан биз октябрда Кыргызстанга келгенбиз. Кыргызстанда келип ошо болгон аракетибизди жасадык, жасап келатабыз. Эмне врачтар айтканын баарын
канды эмне көбөйтөт, иш кылып болгон аракетибиздин баарын жумшап, акчабыздын баарын ушу баламдын өмүрүн сактап калуу үчүн жумшап аракет кылып атабыз. Тромбоцитопения деген бул негизи кандын составында тромбоцит, эритроцит деген заттар, клеткалар болот экен. Ошол клетка нормалдуу адамдыкы 200-дөн 300-гө чейин болот экен. Ал эми менин баламдыкы азыркы учурда 10го да жетпей атат. Биз 4-июнда мурду канап түшкөн. Ошондон бери көтөрүлбөй атат. Мурдунан оозунан кан кетип, дагы деле жакшы токтой элек. Тромбоцит вообще көтөрүлбөй атат. Азыркы учурда дагы күнүгө кан куябыз, плазма куябыз, тромбоцит куябыз. Врачтар да болгон аракетин жасап атышат. Эң акыркы үмүтүбүз ошол Индия мамлекетине барып пересадка кылдырыш керек экен. Биз ошол нерсеге аракет кылайлы деп атабыз. Эң акыркы үмүтүбүз ошондо калды. Буга чейин деле укканда биз баштайлы аракет кылайлы десек, бирок балам буга чейин уруксат берген эмес. Өтө көп суммадагы акча керек экен. Анча көп акча бизде жок. Жөн эле койгула. Мен жакшы элемин. Анча акча жок бизде. Каяктан табабыз деп балам буга чейин уруксат бербей келди. Эң акыркы үмүтүбүз эми биз сиздерден жардам сурайбыз. Баламдын келечеги үчүн. Ар бир ата эненин эле ою баласы ден соолугу бекем болсун, үйлөнүп жайланып, көп балалуу чакалуу болсун, турмуштан өз ордун тапсын деп тилейт экен. Биздин ошол ой тилегибизге ушу эң биринчи азыр балам жакшы болуп кетсин деп күнү-түнү тилеп, августтан бери аракет кылып жүрөбүз. Августтан бери эле больницалап жүрөбүз. Ушу болгон аракетибизди жумшап, Индия мамлекетине азыр сүйлөшүүлөр боюнча $40,000 кетет экен. Тез аранын ичинде пересадка костного мозга деп коет экен. Ол костный мозг ошол кандагы эритроцит, тромбоцит дегендерди иштеп чыгат экен. Бул жамбаш сөөк менен көкүрөк сөөк менен жамбаш сөөктө болот экен. Менин балам ошол костный мозг иштебей атат. Ошону пересадка кылдырыш керек экен. Ошол нерсе кандагы ошол нерсе заттарды бөлүп чыгарат экен. Азыр менин балам только ошо сырттан куюлган кан тромбоциттер менен гана жашап атат. Буга чейин деле ошондой болчу. Кээде 10 күндө 3 жолу, кээде 2 жолу кан куйдуруп, тромбоцит куйдурчубуз, бирок тиши мурду канабай жакшына эле жүрчү. Ошондо эми жаштыкка салдыбы, эмне болду, ошентип жакшына эле жүрчү, негизи тромбоцит аз болсо дагы. Мына эң акыркы жолу 4-июнда түштү больницага. Ошондон бери акыбалы оор. Онго жетпей атат негизи. Күндүгө куйдурабыз, күндө кан, плазма, тромбоцит күндүгө куйдурабыз, бирок көтөрүлбөй атат. Ушул учурда дагы биз Аткам деген врачтардын дарысын биринчи Москвадан келгенде куйган, аны 50% скидка менен сатып алганбыз 200.000-ге. Азыркы учурда врачтарга деле рахмат, ошол мамлекет бекер берди. Ошону алдык, 5 күн ошону алдык. Дагы күчтүү уколдорду берип атат. Ошол урбаттуу элим, колуңуздардан келсе, баламдын өмүрүн сактап калуу үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Бизден кайтпаса дагы Аллах Тааладан кайтсын.